رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Мейримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Ар бириңиздердин туткан орозоңуздар, кылган ибадатыңыздар кабыл болсун деген жакшы ниет менен момун айымдын 30 күнү сиздер менен кайра биргеликте. Бүгүн биздин студиябызда сиздердин суроолоруңуздарга жооп бериш үчүн Кыргызстан Ислам университетинин устазасы Мээрим Жумагуловна устаза келип отурат. Устаза кош келипсиз. Убакыт таап келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Орозоңуз, ибадатыңыз кабыл болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахби аджмаин. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва хлул уqдатан мин лисани яфқаху қаули. Аллах Таала чек шүгүрлөр болсун пайгамбарыбыз алейхиссаламга жана анын үй-бүлөсүнө, жана анын сахабаларына салам салаваттар болсун. Чакырууңуздарга рахмат. Аллах Таалам бүгүн алган суроо жообузга, маалыматыбызга, илимибизге берекесин берсин. Бул илимибиз биздин дүнүйөбүзгө дагы, акыретибизге дагы пайдасын тийгизген болсун. Рахмат. Бизге чечимдилерден келген өтө көп суроолордун арасында сухурдан кийин оозу жууса, паста жутулуп кетсе ооз ачылабы деген суроо. Орозону ача турган нерселер бул ооздон кирген, жана мурундан келген, жана арканкы авреттен кирген нерселер орозону ачат экенин билебиз да, бул сабактарда айтып жүрөбүз. Зубный паста маселеси бул жутулуп кетсе эмес, тамакта даамын сезсе дагы орозо ачылат. Андыктан орозону жапканга чейин, мисалы багымдат намазы 6:45-те боло турган болсо, ошого 5 мүнөт калганда, 3 мүнөт калганда тишти тазалап орозону жабыш керек. Абдан этият болуп, даамын сезбейм, даамы кетип калбайт десе, дурус, бирок бул макрух тахриман, арамга жакын, макрух жактырылбаган амал болуп саналат. Себеби орозону оңой эле ачып коюшу мүмкүн. Ошондуктан сарылыкка чейин, багымдат намазынын азанына чейин тишти тазалаш керек, дагы орозо абалында зубный паста колдонбош керек. Ошондой эле көп суроолордун бири, орозо учурунда гинекологиялык кароолорго баруу, УЗИ жана башка ошондой текшерүүлөр орозого таасир этеби? Аялдын жатыны медицина тараптан кандай болуп саналат десе, медицина тараптан алганда аялдын жатыны, маткасы бул өзүнчө бир баштыкча сыяктуу нерсе болот экен дагы, ал жатынга кирген нерсе биздин ашказанга жетпейт экен, тамагыбызга жетпейт экен, жана ичегиге дагы жетпейт экен. Андыктан аялдын жатыны аркылуу кирген нерсе бул вагинальный текшерүү болгон болсун, же бир кандайдыр бир тампондорду койгон болсун, же свечаларды койгон болсун, бул орозону ачпайт. Тескерисинче, мисалы арканкы авретке, бул ичегиге жеткире турган нерсе болгондуктан бул манфат, эсепке алынган манфат, жанагы тешикче, терезе болуп саналат дагы. Мисалы арканкы авретке клизма кылган болсо, свеча салган болсо, анда ал орозону ачат. Алдыңкы аврет, аялдын жатынынан аркылуу кирген нерселер орозону ачпайт. Дагы ушундай суроо бар. Айымдар көп колдонгон парфюм, жит берүүчү, же болбосо помада, ушулар ооз ачып коёбу? Орозону бузабы? Жыттар бул миск болсун, духи болсун, же мандарин жыттайбы, жыттай турган нерселер орозону ачпайт. Орозону ача турган нерсе бул бир теласы болуш керек да, тело. Мисалы ысырык салган болсо, же болбосо бахур жаккан болсо, же түтүн кылган болсо, ушул нерселер, тамекинин түтүнү мисалы, ушул нерселер орозону ачат. Ал эми жыттай турган, жыттала турган, гүлдү жыттаган болсо, апельсинди жыттаган болсо, бул нерселер орозону ачпайт. Ал эми помада, мисалы кээде ооз кесилип кетет, айрыкча орозодо кургап, ооз жарылып кетет, жанагындай вазелинге окшогон бир нерселер ишбайт. Алар орозону ачпайт, себеби ооздун тышында турат. Бирок ошондо дагы жанагынтип мындай жалап, неметип, даамын сезгенге аракет кылбаш керек да. Ошол нерседен сактаныш керек. Ошондой эле Рамазан айында эң көп келген суроолордун бирөөсү, сухурда уктап калдык. Эртең менен саат 10-да турдук, 9-да турдук, 8-де турдук деген эжекелер көп болот. Ошол күндөгү алардын орозосунун өкүмү кандай болот? Жана алар кандай иш амал кылыш керек андан ары? Негизи саарлык кылуу бул суннат амалдардан бири, жана ушул биз пайгамбарыбыз алейхиссаламдын үммөтүнө берген бир айырмачылыктын бири. Себеби биз башка сабактарда айткандагыдай, орозо бул мурдакы
кондурду дагы болуп келген экен. Биздин айырмабыз, биз ошо сарылыкта береке бар дейт. Сарылыкты дайыма сарылыкты жегенге аракет кылыш керек. А бирок кимде-ким кандайдыр бир себептер менен сарылык кылбай калган болсо, ал күндүн орозосун ошол ачка бойдон кармаш керек. Жанагындай дагы туура эмес түшүнүктө, мисалы, бүгүн орозо эмессиңби десе, бүгүн сарылыкка уктап калыптырмын, орозо жаппадым деген. Жок, ал күнү ачка кармаш керек. Ниет кандай болуп калат десе, ниетти талаффуз тил менен айтуу бул сүннөт мустахаб абалдардан. Себеби өзүңө өзүң эскерүү иретинде. Айрыкча бүгүнкү күндө бизде алаксытта турган нерселер көп болгондуктан тил менен айткан жакшы. Бирок тил менен айтпай калса, орозоң дурус болбой калды деген нерсе эмес. Себеби ниет жүрөктөн болуш керек. Ошо кечинде будильник коюп жаткандыгы, кайсы бир тамакты сарылыкка жейм деп даярданып аткандыгы, ошонун бардыгы ниетке кетет. Себеби жүрөгүндө орозомун деген ниети бар. Тил менен айтпай калдым деп эле ал күндү орозо кармабай койбош керек. Ал күнү орозо кармаш керек. Устаза дагы бир суроо өтө көп келгенде сиңдердин суроолордун бирөөсү таравих намазы боюнча бул суроону сурасак болбойт. Таравих намазы аялдар окуш керекпи? Окубай койсо эмне болот? Же болбосо ошол таравих намазынын өкүмү бизге кандай деген суроо көп болот. Ошого жооп бере кетсеңиз. Таравих намазынын өкүмү сунна муаккада, бекемделген бекем сүннөт. Аялдар үйдө өзүнүн намазканасында окуганы жакшы. Бул эң жакшы. А бирок, мисалы, өз окуучуларыма деле айтып келем, кээде бир айымдар болушу мүмкүн, үйдө жалгыз болсо окубай коет, уктап калат, же бир кинолорду, сериалдарды көрүп убактысын өткөрбөйт. Андай учурда эгерде ибадаттан куржалак калып калам деп корксоң, кайсы бир жерлерде эже-сиңдилер чогулуп таравих окуган болсо, же бир кайсы бир мечиттерде атайын аялдарга таравих окуганга мекен дайындалган болсо, ошол жерге анда жамаат менен барып окуганы жакшы. Сунна муаккада, бекемделген сүннөт дегенден кийин, демек бул парз эмес, бирок орозонун бир жанагындай бир шиар деп коебуз го, бир адаттарына же бир ырымдарына же кандай бир орозого бир атмосфера бере турган бекемделген сүннөт болгондуктан муну калтырбаган жакшы. Бирок кимде-ким калтырган болсо казасын окуймбу дешет. Жок, казасын окубайсыз, себеби бул парз эмес, жана важип эмес. Сонун аз учурда көптөгөн маалыматтарды алдык деп ишенебиз. Келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз жана сизде эркин микрофон. Аллах Таалам баарыбыздын орозолорубузду кабыл кылган болсун, кемчиликсиз кабыл кылган болсун. Ушул орозого бизди кандай жеткирген болсо, ушул орозону аяктап, эмки орозолорго дагы Аллах Таала бизге өмүр, ошол өмүрдү берекеси менен берген болсун. Айымдарга дайыма эле айткан насаатым бул: илим алып, илимиңерди көбөйтүп, өстүргөнгө аракет кылыңыздар. Илим бул жарыктык. Эгерде илим алган болсок, бизге кайсы бир амалды аткаруу абдан оңой болуп калат. Бизге качан кыйын болот? Эгерде ошонун өкүмүн билбесек, анан бизге кыйынчылык жаратат дагы, ошол амалды толугу менен таштап салышыбыз мүмкүн. Илим алган болсок, ошол амалга бизге бекем болууга бизге жардам берет. Сонун болду. Өлкөбүздүн эркиндиги жана биримдиги бийик болуп, ар бир үй бүлөдө ынтымак жана биримдик болсун деген жакшы тилек менен биргеликте момун айымдын 30 күнү берүүсү бүгүнкү эфирде жыйынтыгына чыгарат. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө жараткандын мейримин, ырайымын, берекесин тилейбиз.